Барак айылынан чыккан жаш үй бүлөлөргө Кара Суу районунун Сары Колот айылынан 3 чакырым алыстыкта жайгашкан 5 үй конушунан жер тилкелери берилген. Жалпысынан 159 үй бүлөгө 8 соттуктан жер берилип, алардын 25 үйлөрүн толук куруп бүтүрүп жашап жатышат. Ал эми калгандары курулуштарын улантып жатышкандыктан убактылуу ижарага алынган батирлерде же тууган уругунун үйлөрүндө күн кечиришүүдө. Сары Колот участкасында таза суу менен камсыз болгон, электр энергия менен камсыз болгон, жолдору оңдолуп түзөлүп баары жакшы, эми жашоо шартына условия түзүлүүдө. Эки мамлекеттин ортосундагы мамиле жакшы болуп, азыр бул Барак анклавга да уже жол ачылып, азыр кирип чыгып, азыр эгиндерин эгип, уже кирип чыгып нормально болуп калды да. Бул жакта да азыр иш жүрүп атат. Барак эксклавынан көчүп чыккан кыргызстандыктарга курулуш үчүн деп мамлекет тарабынан 200 000 сомдон кайтарымсыз акчалай жардам берилген. 5 үй конушунда суу, электр энергиясы, жол көйгөйлөрү чечилгени менен социалдык объектилер салынган эмес. Балдар 3 чакырым алыстыктагы Сары Колот орто мектебине каттап окуп кыйналышат дешет ата-энелер. Айылда медициналык пункт жок болгондуктан жаш балдар менен кош бойлуу келиндерге оор болууда дешет тургундар. Бардык эле оору суркогондор ошо коңшу айылга барабыз да. Бизде ФАП жок, бизге ФАП эң негизги керек. Анан дагы экинчиде мектеп керек. Мектеп жок, балдарыбыз ошо 3 километр жөө басып барып, кайра 3 километр жол жүрүп келишет. Эн талада балдарыбыз алыска мектепке кеткенде аябай сарсанаа болобуз. Чындап, неде кеттиң, бейтаныш машинага чыкпа деп күндөс кулактарына куюп жөнөтөм да. Мындай кичинекей бөбөктөрүбүзгө кичине 50 орундук садик куруп берсе, кичине адамдар эмгек иш менен камсыз болот эле. Барактыктар үчүн түзүлгөн 5 үй конушуна азырынча айыл деген статус бериле элек. Андыктан үй ээлери каттоого турушкан эмес. Көчүп келгендерге үй салганга гана жер тилке берилип, үлүш жерлери да, мал жайыттары да баракта калган. Көпчүлүк элдер дыйканчылык менен жан багышкандыктан кыйынчылыктар жаралып турат дешет. Анткени Барак менен Сары Колоттун аралыгы 35 чакырым алыс. Күн сайын барып келип талаа иштерин жайгарып, мал бакканга ыңгайсыз болуп жатыптыр. Айылдын тургундары өзү ар жерге жашашты, квартирант болуп. Эми жол жабылганда чыкканда үйлөр жок эле да. Азырынча түзөгөн бардыгы. Жерлерди берди, үйлөрдү салышты. Эми бардыгы келе элек, пока азырынча Кудай кааласа эми мындан бияка бүтүрүп алышат да. Эми сразу эле бүтүрүп жашаш кыйын экен. Баяткыдай үлүштөр оякта, эткендер ошоко барып эгип утат. Эми действительно кыйын эми. Через пос өтөсүң. Барып келип иштеш кыйын да. Мүмкүн болсо ошол жерде эле үлүштөрдү шака жылдырып берсе, жакшы болот эле. Ал эми Барак анклавынын өзүндө учурда 20 үй бүлө туруктуу жашап жатышат. Өзбек тарап былтыркы жылдын 24 декабрында мурдагыдай шартта кайрадан коридор ачып берип, каттам жанданып, элдер кайра үйлөрүнө көчүп барышкан. Бирок ошентсе да айылда шарт оор. Азык-түлүк саткан дүкөн, дарыкана, ФАП жок. Айылдагы жалгыз фельдшер көчүп кеткенден кийин ФАП иштебей калган. Ооруп сыркагандар Акташ айылына келишет. Керектүү товарларды бул жактан ташып барышат. 8 гана окуучу, 1 мугалим бар. Балдардын жаш курагы ар кандай. Мугалим үйүндө эле сабак өтөт. Учурда Барак анклавын Өзбекстандын жерине алмашуу тууралуу аракеттер жүрүп жатыптыр. Жолугушуу өткөрүп, элдин да сунуштарын угуп, эл дагы алмашууга макул болду да. Эми ошол азыр как раз эки мамлекеттер бири-бирине, биздин Барак дем, конечно, ошол жерде калат. Өзбек тарап көрдү, бүт өлчөп чыкты. Анан алар сунуштаган жерди биз көрүп, чогуу азыр өлчөп. Эми азыркы күндө делимитациясы бүтүптүр, демаркация болуп атат дейт. Анан ратификацияланса алмашып чыгып кетет экенбиз да. Ошондой жер Барак 208 гектар ошол жерде калган болсо, бизге 208 гектарды мына сырткы Кыргызстандын аймагына жармашат экенбиз да. Эскерте кетсек, Барак айылы Өзбекстандын Андижан областынын аймагында курчоодо калган кыргыз айылы. 2013 жылдын 17 январында Өзбекстан тарап барактыктар мурдатан өтүп жүргөн көз карандысыз коридорду жаап койгон. Чыгып алгандар үйлөрүнө бара албай, же барактагылар Кыргызстанга чыга албай кыйналышкан. Кийин Баткен областы аркылуу 300 чакырым жолду айланып өтүп каттай турган кылып шарт түзүп беришкен. Каттам кыйындаганда тургундар чыгып отуруп айыл бош калган. Барактын жалпы аянты 208 гектар, 800дөн ашык жаран каттоодо турат. Барак айылына азыр деле каттоосу бар гана жарандар кире алышат. Азыр ал жакта 20дай кыргызстандык үй бүлө жашайт. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.